Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер жана өнөктөштөр, урматтуу муниципалдык веб-сайттын администраторлору. Эмки кезекте бул экинчи сабагыбыз. Экинчи сабакта биз ченемдик укуктук актылар модулу менен кантип иш алып баруу тууралуу практикалык сабакты өткөрмөкчүбүз. Биздин биринчи сабагыбызда жаңылыктар модулу менен иш алып барып жатканда биздин колдонмо, сиздер үчүн даярдалган колдонмо биздин WebKG сайтынын кайсы жеринде таап өзүңүздөргө жүктөп алсаңыздар, же болбосо керектүү мезгилде таап алсаңыздар боло тургандыгы тууралуу айтканбыз. Анда биз уланталы. Экинчи негизги модуль бул сиздерге керектүү модуль ченемдик укуктук актылар. Кайда жана кантип жайгаштырабыз. Жана эң башында биз сөз кылгандай модули деген жерде сиздердин админкаңыздарда нормативно-правовые акты деп эң биринчи келе жатат. Ошол жерге барабыз. Азыркы эмки сабагыбызды биз Нарын облусунун Актал районуна караштуу Актал айылдык аймагынын муниципалдык менчик муниципалдык веб-сайты менен иш алып барганды үйрөнөбүз. Чогуу бул дареги эң башында айткандай, сиздер өзүңүздөр иштеп баштаганыңыздарда экраныңыздарда жаңы вкладкалар кошулуга тургандай атайын плюс белгиси бар. Ошол аркылуу жазсаңыздар болот. Актал аймак KG бул сиздердин веб-сайттын аталышы, дареги. Ал эми сиздер иш алып бара турган админкаңыздар бул Актал аймак чекит KG /watchdog. Анан мындай бет чыкканда сиздер өзүңүздөрдүн сыр сөзүңүздөрдү жана логиндерди жазып, андан ары иш алып барсаңыздар болот. Биз Акталдын ашканасына кирдик. Анткени бул жер сиздердин конок үйүңүздөр, мейман үйүңүздөр. Ал эми бул жерде ашкана, башкача айтканда бул жерден сиз баардыгын даярдап, андан кийин жакшынакай кылып бул жактан экранга көрсөтүп жайгаштырып кое аласыздар. Эми караңыздар. Жана биз айткандай нормативно-правовые акты бул модуль. Ошондон баштайлык. Дагы бир жолу кайталап өтөм. Сиздерден сураныч, көптөн көп өтүнүч. Бул жерден өзгөчө көңүл буруңуздар. Биз кайсы тилде материал жайгаштыра турган болсок, ошол тилди биз тандап алышыбыз керек. Мисалы, кайсы тил болсо, ошол тил кызыл түстө боелуп турат. Азыр биз кыргыз тилде отурабыз. Анткени мына кыргызча кызыл болуп турат. Русский болсо орусча болмок, бирок бизде баардык негизинен НПАлар, ченемдик укуктук актылар кыргыз тилинде, ошондуктан биз кыргызча дегенди тандап алабыз. Андан соң добавить деген кнопканы басасыздар, белгини. Мисалы, бул жерде деле биздин жана колдонмого кайрылып келсек, ошону сиздер бир сыра карап койсоңуздар жакшы болмок. 15 бетинде мына көрүп турасыздар, ченемдик укуктук актыларды кайда жана кантип жайгаштырабыз деген өзүнүн атайын темасы бар. Ошол жерде жаңы жазууну кошуу үчүн форма деп турат. Добавить дегенди басыңыз, андан ары мына өздөрүнүн катар номерлери менен биринчиси бул баш теманы же документтин өзүнүн аталышын жаза турган милдеттүү толтуруучу куту, бөлүм. Андан соң календарь дегенди басып, жарыяланчу күндү тандайбыз. Бул жерде документтин кыскача сүрөттөлүшүн жазабыз. Краткое описание деген жерде. Сөзсүз түрдө опубликовать, анан вывести на главный дегенде басышыңыздар керек. Эгер бул сиздердин эң акыркы ошол жерде күнү боюнча эң акыркы документиңиздер болсо. Андан соң караңыздар, аталышы жана биз айтып кеткендей, заголовок деген жерге Күнтүү айылдык кеңешинин 17-жылы 4 мартында 3-отурумунун токтому, 3-3. Бул жерде сиздер койгон дата чыгып атат. Андан соң Күнтүү айыл аймагындагы жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасынын маалымат жөнүндө. Бул сиздердин краткое описание деген жерге жазганыңыздар. Ошол текст ошол жерде көрүнөт. Жалпы архивде. Окуяны жарыялоону же деактивдештирүүнү бир жолу тандоо үчүн желек. Андан соң бул жерде, мына 4-жана айтып атканыбыз. Андан кийин изображение бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул эмне себептен керек? Бул эгер сиз жайгаштырып турган материал, мисалы жана чуа, эгер сканерден өткөрүлгөн документти кошуш керек болсо, анда изображение дегенди басыңыз. Сүрөттө бул баскыч кызыл түс менен белгиленди дейт. Бул жерде көрүп турасыздар,
бул таблицанын жанында. Андан кийин биз барабыз дагы свойства изображения чейин, андан кийин файлдарды тандап алып, андан кийин жүктөп койсок болот. Эсиңиздерде, загрузка файлы дегенди басып, жүктөйүн деп жаткан файлды тандайбыз. Андан соң загрузить изображение жана окейди басабыз. Эң негизгиси бул жерде файлдын аталышын эгер өз алдынча жүктөй турган болсоңуздар, латын тамгалары менен гана жазылышы керек. Ортосунда боштук болбош керек. Болбосо документ жүктөлбөйт. Макулбу? Эми караңыздар, биз практикалык жагын өтөлүк. Жана айтып атканыбыз заголовок. Бул жерге биздин ченемдик укуктук актынын аталышы жазылат. Бул жерге биз датасын коебуз. Андан соң бул жерге кыскача сүрөттөлүшү, аннотация. Жарыялоо, анан кийин негизги бетке чыгаруу. Анан бул жерде сиздер жайгаштырып аткан материал. Буга чейинки жаңылыктар бөлүмү менен иштеп атканда сиздерге айтып өтө элек, ошол кайсы күнү сиздер иштей турган болсоңуздар, ошол күндүн атайын папкасын өзүңүздөргө ачып алышыңыздар керек. Кайсы күнү, мисалы, бир айда бир болобу, 2 жумада бир болобу, эмне материалдарды даярдадыңыз сайтыңызга жүктөш үчүн, ошого өзүнчө папка даярдап алышыңыз керек болот. Бул өзүңүздүн иштегениңизге ыңгайлуу болот. Мисалы, жалпысынан муниципалдык мына веб-сайт 2020, мен өзүмө да сиздер үчүн папка ачтым. Андан кийин Актал, Нарын, НПА, май 2019. Эмнеге 2019? Анткени менде компьютеримде тапкан ушул файл болду. Ошол файлдын негизинде биз сиздер менен бүгүн токтомдорду жана башка расмий кагаздарды кантип жайгаштыруу экендиги тууралуу иш алып барабыз. Караңыздар, бул жерде сүрөт катары, көрүп атасыздар, JPEG формат деп чыгып атат. Ошону бассаңыздар, мисалы мына токтом, токтом бул демек сүрөт боюнча экен. Анан бул жерге аталышын, темасын, анан кийин кыскача сүрөттөлүшүн жазыш үчүн мен алдын ала документ Word файл ачып туруп, ошол жерге жайгаштырыла турган текстти бул жерге терип алдым. Мына Актал айылдык кеңешинин кезектеги 19-сессиясынын 19-экинчи токтому, 19-жылдын 30 майы. Бул биринчи сүйлөмдү мен Ctrl+C клавишалары менен белгилеп алам дагы, көчүрөм. Анан заголовок деген жерге алып келип жазамын, койдум. Ctrl+V, эсиңиздерде барбы? Андан соң кайтып келем дагы, Актал айылдык аймагынын социалдык экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө деген экинчи сүйлөмдү алам дагы белгилеп, Ctrl+C басам. Анан бул жерге алып келип, краткое описание деген жерге, кыскача сүрөттөлүшү вставить. Ctrl+V. Биздин эсибизде бар, бул 30 майдан. Демек биз биринчи 19-жылды тандайбыз календардан, анан кийин 30 майды тандайбыз. Мына 19-жыл 30 май. Бул жерде дагы бизде 19-жыл 30 май. Опубликовать. Анан кийин кааласаңыздар вывести на главный деп азыр белгилеп турсаңыздар болот. Андан кийин өчүрүп койсок болот. Бул галочканы алыпчы. Анткени будан кийин балким дагы жайгаштырылыптыр. 10-июнда ошол себептен ал акыркы болбошу мүмкүн. Эмки кезек бул текст статьи. Бул жерде сиздер жайгаштырган материал, жайгаштыра турган. Бизде сүрөт, эсиңиздерде бар, файл сүрөт. Ошол себептен биз панель, бул жерде текст статьи деген жерде көрүп атасыздарбы? Изображение деп чыгып атат. Жана биз колдонмодон сөз кылган изображение деген функция таблицанын жанында турат. Изображение дегенди басабыз дагы, свойства изображения деген мындай экранда өзүнчө функция чыгат. Ошонун загрузка файла деген экинчи вкладкасын өтөбүз. Выберите файл деген жерге киребиз дагы, биздин жанагы папкабыздагы материалга барабыз. Бул жерден сиздерден сураныч, караңыздар. Мисалы, файлдын аталышына көңүл бурсаңыздар, Актал, ортодо боштук, төмөнкү боштук, нижний пробел, Нарын, айылдык кеңеш, АК, токтом, номер 19-2, 30.05.2019. Бунун бардыгынын эмне кереги бар? Бул сиздерге жана биз колдонмодо окугандай, ортодо боштук болбосун, латын тамгалары менен жазылсын деген эскертүүнү окуганбыз. Ошол себептен биз
Актал бул кайсы муниципалитет экендиги, кайсы область нарын, айылдык кеңеш ак, токтом, андан ары номер, анан датасы. Бул кийин өзүңүздөргө ушул токтомдо же болбосо каяктан экендигин издегенде мен мисалы колдонуучу катары мага оңоюраак болот издегенге. Ошол себептен буну азыр белгилеп алабыз. Дагы открыть дегенди басабыз. Дароо окейди баспайбыз, загрузить на сервер дегенди басабыз. Дагы күтүп турабыз. Подтвердите действие на странице. Файл успешно загружен деген ушул команданы күтөбүз. Анан окейди басабыз да, андан гана кийин бул жерде ширина, высота дегенди биз өзүбүзгө белгилеп алышыбыз керек. Ширина адатта 650, а высотасы өзү ушул ширинасына карата узун туурасы, өз алдынча автоматтык түрдө белгиленип калат. Андан кийин гана окейди басып койсоңуздар болот. Мынакей биздин Актал айылдык аймагынын ченемдик укуктук актысы чыкты. Караңыздар. Жана биз айтып аткан документ бул жерге чыкты. Көрүп турасыздар. Эми биз ылдый түшөлү дагы сөзсүз түрдө сохранить дегенди басалы. Басам. Эгер сиздерден мисалы ар бир облустун же болбосо ар бир райондун юстиция министрлигинин өкүлдөрү же болбосо Минфинден же болбосо өзүңүздөргө керектүү жерге бул шилтемени берем десеңиз, анда бул документти сиз тиркеп да койсоңуз болот. Аны үчүн эмне кылыш керек? Биздин азыр жайгаштырган сүрөттү бир жолу бассаңыз, мына көрүп турасыз, бул белгиленип калды. Буну басып туруп, анан кийин бунун жанына биринчи коюңуз, көрүп атасыз. Буну энтерди бир жолу басасыз. Ошондо сиздин файл ылдый түшөт. Анан кийин файлды кайра өйдөңкү жагына коесуздар да, биринчи абзацка. Андан ошол жерден сиз эң биринчи заголовок деген жерге барасыз. Бул текстти белгилейсиз дагы. Же болбосо бизге балким оңоюраак болоттур. Бул жака келелик. Эң биринчи жана текстибизге келелик дагы. Актал айылдык кеңешинин кезектеги сессиясынын токтому 30 май. Андан кийин биз бул жерде чекитти коюп туруп, ортосунда Актал айылдык аймагынын социалдык экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө. Бул эки сүйлөмдү биз белгилеп алабыз дагы, Ctrl+C менен көчүрөбүз. Анан бул жерге келебиз дагы, жөн эле Ctrl+V менен түшүрүп коебуз. Мына көрүп атасыздар. Демек, бул жерде бизде азыр май дегенден кийин бардыгын белгилеп алалык. Анан кийин биз карартып алсак болот. Эгер кааласаңыздар, бул жерде белгилеп туруп стили деген жер турат. Көрүп атасыздарбы? Ошол жерден кызыл же көк каалаган түскө боеп алсаңыз болот. Анткени дароо эле көзгө уруна турган белгилүү бир түстө болуп турса, элдин баарысында ыңгайлуу болсо керек. Эми караңыздар, эгер кааласаңыздар, кара эле боюнча калтырып кое бериңиздер. Эми бул файлды кантип жүктөйбүз? Эң негизги көйгөй көбүн эсе ушул жерде болот. Караңыздар, сиздер текстти жайгаштырдыңыздар. Эми бул текстти толугу менен белгилеп алыңыздар дагы. Ушул текст белгиленген боюнча калыш керек. Сиздер болсо бул жерде чынжырча бар. Вставить, редактировать ссылку деген. Көрүп атасыздарбы? Мына азыр курсор ошол жерде турат. Ошол чынжырчаны бир жолу басасыздар дагы. Бул жакта байкап атасыздарбы? Сиздердин текст дагы эле белгиленип турат. Загрузка деген жака барасыздар. Ссылка деген өзүнчө окошко ачылганда, айнекче ачылганда загрузка деген жерге киресиздер да, выберите файл дегенге киресиз. Жанагы файлды тандап аласыз. Анан кийин открыть деп басасыз дагы, загрузить на сервер дегенди басасыз. Файл успешно загружен. Ушул команданы күтүп туруп, анан кийин окейди басасыз дагы, анан жашыл түстөгү окейди басасыз. Мына. Көрдүңүздөрбү? Сиздер ал файлды бул жерге тиркегенден кийин сиздердин сүйлөм өзүнчө көгүш болуп билинип калды. Алдыда сызылып калды. Эми ылдый түшөбүз дагы сохранить дегенди басабыз.
күтүп турабыз. Форма успешно сохранена. Жашыл галочка менен ушул сөз чыкты. Демек биз азыр Актал айылдык аймагынын жака барабыз дагы. Караңыздар, адресная строканын жанында катарында перезагрузить деген бар. Обновить страницу билесиздер да. Ошону басыңыздар. Байкасаңыздар, мына ченемдик укуктуу актылар деген жерде, жана бул жерде 18-жылдагы документ турган. Ал эми азыр болсо мына биз жайгаштырган материал чыкты. Ошону басып кирсек, биз жайгаштырган материал мына Актал айылдык кеңештин кезектеги сессиясынын токтомун бекитүү жөнүндө. Эгер курсторду алып барсаңыздар, мына кол чыгып калат. Бул демек сиздердин материал ошол жерде экени билинип турат. Макулбу? Эми ылдый жагында сиздер жайгаштырган сүрөт катары документ тиркелип турат. Бунун баардыгы сиздердин көз алдыңыздарда болот. Эми караңыздар. Мына азыр биз жайгаштырган материал, мына 30.05.19, мына биздин планын бекитүү жөнүндө деген бул темасы, эсиңиздерде заголовок деген жерде жазганыбыз. Ал эми бул болсо планын бекитүү жөнүндө бул краткое описание деген жагындагысы. Эгер кандайдыр бир сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө ушул видео сабактын ылдый жагына комментарийге жазсаңыздар болот, же болбосо пикирлериңиздер болсо билдирсеңиздер болот. Алдын ала чоң рахмат сиздерге. Жакшы туруңуздар.